Көкө чыккан маалыматтарга жана Кыргызстан менен чогуу кармап келдик. Анан Кыргызстан бул жөн эле башталышы, анан дагы көптөгөн кишилер кармалат деп айтпадыбы Турциянын телевидениясында. Ошого кандай карайсыз? Эми биздин бийлик дагы бүгүн ошол бир жаран кармалды. Биз ошолордун аркасында турган калың элди көрдүк. Алардын финансовый мүмкүнчүлүктөрүн көрдүк. Биз дагы ошондой жолго барабыз деген сыяктуу түрктөрдүн жолуна кирген тапта. Бул бирок кыргыз бийлигине жарашкан эмес эч качан. Эртеңде жарашпайт да. Уялып туруп ал сөзүнө кечирим сураш керек. Ташиев. Себеп дегенде бул кимдерди коркутуп атасың? Мен буга чейин көп айттым да. Ошол Түркияда 100 миңдеп камалып жаткан адамдар, мугалимдер, журналисттер, бийликтин коррупциялык ишин ачкан прокурорлор, соттор, адвокаттар, ошол соттолуп жаткан адамдарга тамак ташып берген, бир баштык продукт алып келип берген адамдар. Ошолор соттолуп жатат. Эми силер биякта ошондой фето бар экен, ошону биз камашыбыз керек деген сыяктуу мындай коркуткан сыяктуу айтып атсаң, демек мен дагы ошондой кылам деген нерсе да. Түрк бийлиги азыр эмне менен мактанып калды билесиздерби? Жаңы түрмө салдык деп мактанып атат да. Могу жакта жаңы түрмө салдык, тияка жаңы түрмө салдык деп. Анда силер да жакында мактангыла, жаңы түрмө салып атабыз деп. Дагы эмне менен мактанып атат билесизби? Ошол түрмөлөрдөн уголовниктерди чыгарып, мугалимдерди, жазуучуларды, жарандык активисттерди, коомдук эмелерди, оппозиционерлерди камаа менен мактанып атышат да. Ошол ууру кескелер чыгып алып туруп кайра эмне адамдарды өлтүрүп атат, аялдарды сабап атат, кыздарды зордуктап атышат, чыгып алышыпчы. Ууру кескенин баары ошол Түркияда. Эми ошол нерсени бияка алып келели деп атышат. Таба. Эми Кудайды карасын да. Андан көрө кечирим сурап, мондай болду десе биз деле түшүнөбүз да. Биринчи күндөн баштап айтып атабыз биз. Мисалы, бийлигиңердин кереги жок. Бийлигиңер өзүңөргө буйрсун. Эч кимге биз могу жерде мугалимбиз, котормочубуз, китеп жазабыз. Биздин ишибиз монтип митингде тамтаңдап жүрүү эмес. Биздин ишибиз бар ошо китебибизди уланталы, балдардын тарбиясын окутууну уланталы, башка эч бир ишибиз жок да. Эми ушул адамды bilmiyorum, çağır bir de mi kaytarış gerek. Ya mesela meyli prezident menен ГКНБ'nin nemesi o şekilde karmata verdik de razı olmasa bu. Burun özümüz ele karmatı biysek olmak degen siyaptı söz ayttık бүгүнчү. Бирок анда биз ombudsmenге Токон Мамытовго кечээ Азаттыктын эмесине эфирине чыгып айткан кишиге кайрылабыз. Урматтуу Токон Мамытов, мына көрдүңүз, эки иниңиздин эбетеси ушул экен. Оркан Энандыны мына система ашка эч ким кайтара алгыла эмес. ООНго кайрылыңыз, башка жактарга кайрылыңыз. О жарандык коом, мисалы Тажикстандагы согуш боюнча Сания Токтогазиева деген кызыбыз кайрылып атат. Биз бу жакта дагы ошондой жарандык коом өзүбүз кайрылышыбыз керек экен. Бийлигибизге бизде ишенич жок экен демек. Ошондой болсо. Ал эми Кыргызстанда калган башка сапаттын кызматкерлеринин өздөрүн коопсуздугун кандай сезиш керек азыркы күндө? Себеби дегенде жанагы интервьюда айтылып атпайбы, бул биринчи гана кадамыбыз Орто Азиянын таза болуусу депчи. Эми ал сапатта окуган иштеген түрктөрдү биздин УКМКнын башчысы айтты, чыктыкла деп чыгарып атабыз депчи. Түрк деле калган жок аякта. Айрыкча жанакындай тигилердин списогуна кирип калган жанакындай. Ошондой түрктөргө калган жок. Анан бияктан анан кимди карматат билбейм. Өзүбүздүн элибизди жекесинен кармап эле анан карматып баштабаса билбейм. Андай нерсени акылга сыйбайт да, чынын айткандачы. Атыңыз кайрадан кайтты? Эсен Өмүракунов. Эсен Өмүракунов. Мен эмем. Котормочу. Китеп котором.